Салам достор, бардыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге Green Card лотереясы тууралуу айтып беремин. 2022 жылга Green Card лотереясын толтуруу башталды. 2020 жылдын 7 октябрынан тартып, 2020 жылдын 10 ноябрына чейин жүргүзүлөт. Ал эми результаты жобу 2020 жылдын май айларында билинет. 6 айдан кийин. Green Card деген эмне? Green Card деген бул жашыл карта деген түшүндүрөт бизче. Бул документ менен сиз АКШга барып, легально окуп иштеп жүрө аласыз деген түшүндүрөт. Вид на жительство деген сыяктуу түшүнүк. Ошол жакта жашап, иштеп, окуп жүрө аласыз. Ошондуктан бул көпчүлүктүн кыялдары болсо керек. Ал эми Green Card лотереясын утуп алып кетүү бул Америкага баруунун эң эле оңой жолу. Эгер сиз үй бүлөңүз бар болсо, сиздин үй бүлөңүз бар болсо, анда сөзсүз түрдө үй бүлөңүздүн бардык мүчөлөрүн Green Cardга киргизсеңиз болот. Албетте бардыгынын сүрөттөрүн дагы фотолорун киргизсеңиз болот. Кандай документтер керек делет, анын кененирээк билсеңиздер, мен описанияда сөзсүз түрдө өзүмдүн Instagram ссылкасын калтырамын, ошол жактан сурап билсеңиздер болот. Жана башка агентстволор бар, ушундай Green Card'аны толтуруп берүүчү, же болбосо атайын ушундай ушул сферанын өзүнүн спецтери бар, ошолорго кайрылсаңыздар болот. Эгер сиз өзүңүз англис тилинен эркин сүйлөп жаза албасаңыз, анда ушул спецтерге кайрылганыңыз оң. Андан тышкары бул жерде фото дагы өтө маанилүү, фото абдан туура болуш керек. Эгер сиз Green Card'аны утуп алсаңыз дагы кийин фотоңуз туура эмес болуп калса, анда Америкага барбай калышыңыз мүмкүн. Ал эми дагы бир жолу айтып өтөйүн, үй бүлөлүүлөр үчүн 2 шанс бар. Жолдошунун атынан жана келинчегинин атынан толтурса болот. Жана балдарын сөзсүз түрдө белгилеп өтүшөт ал жерде. Ошол, андан башка эмнени айтайын дедим. Green Card'а толтуруу үчүн бир эле сайт бар. dvlottery.state.gov деген сайт бар. Бир эле сайтка кирип толтурсаңыздар болот. Ал эми артында .gov деп атпайбы, .com дегендер бар. Аларга кирбеңиздер, алар мошенниктердин сайттары. Андан башка сайттар дагы абдан көп. Ошон үчүн бир эле ушул сайтка кирип толтуруңуздар. Эгер өз алдынча толтурайын десеңиздер, аябай кылтаттык менен толтуруңуздар. Эгер бир эле тамгасы туура эмес болуп калса дагы, же болбосо сүрөт туура эмес болуп калса, сиздер Green Card лотереясын утуп алсаңыздар дагы кийинчерээк Америкага бара албайсыздар. Толтуруп жаткандан мурун өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Мен иммиграцияга даярмынбы дегенчи. Эгер чын эле даяр болсоңуздар, Америкага барганды чын эле кааласаңыздар гана толтуруңуздар. Бул Green Card лотереясына көптөгөн өлкөлөр катыша алат. Анын ичинде Кыргызстан дагы катыша алат. Сиз дагы бул Green Card'га катышсаңыз болот. Анткени башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда активдүүлүк аябай аз. Мүмкүн бул маалыматтын жетишпегендиги болсо керек. Мүмкүн дагы башка себептердир, бирок эң чоң бул көйгөй бул маалыматтын жетишпештиги. Ошол барыңыздарды, эгер кимде ким ошол Green Card лотереясын толтурган болсо, барыңыздарга ак жол каалаймын. Кийинки видеолордо сиздер менен көрүшкөнгө чейин деп калам.